Шайлоо Туран партиясы Атамекен менен бирикти. Атамекен саясий партиясына Туран партиясы кошулуп меморандумга кол коюшту. Бул тууралуу партиянын Фейсбуктагы баракчасына жарыяланды. Катарыбыз улам кеңейип жатат. Бүгүн блокко оппозициялык Туран партиясы бирикти. Буга чейин Атамекен жана реформа партиялар түзгөн Эгемен демократиялык коалициясына Туран партиясы кошулду деп жазылат маалыматта. Атамекен саясий партиясы 11 сентябрда реформа менен бириккен. Кыргызстан парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Ага катталган партиялардын саны 72-ни түзүүдө. Булак Марал ФМ. Камчыбек Ташиев Швейцарияга эмнеге учуп кетти? 27 сентябрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Швейцарияга учуп кетти деген маалымат тарады. Бул тууралуу регион телеканалынын жетекчиси Өткүрбек Рахманов билдирген. Ташиев Женевада ким менен жолугаары жана канча күн жүрөрү белгисиз. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевди 53 жаш курагы менен куттуктайм. Бүгүн 27 сентябрь туулган күнү. Бирок Камчыбек Кыдыршаевич мамлекетибиздеги эң маанилүү болуп турган Кумтөр маселеси боюнча Женевага 27 сентябрь эртең менен учуп кетти. Кумтөр боюнча тагдыр чечер күн келиптир. Сапары байсалдуу болуп, кыргыз элибиздин ырыскысын кайтарса экен деген маалыматты баракчасына жазган. Буга чейин Ташиев Кумтөр боюнча мындай пикирин айткан. Кумтөрдөн 21 жылда 84 миллион доллар пайда таптырбыз. Ал эми июнь-июль 2 айда биз 90 миллион доллар таптык. Мына акчабыз каякта жатат. Кыргызстандын акчасын талап тоноп эле жеп жатышкан. Биз алардын коррупциялык схемаларын алып жактык. Эгерде Кумтөрдөн айына 1,5-2 тонна алтын өндүрүлүп жатса, аны ай сайын самолетко салып алып чыгып кетип турушкан. Бүгүнкү күндө 1 грамм алтын чыккан жок. Ушунун эсебинен Кыргызстаныбыз байып калды. Акчасы пайда болду деген. Булак баяндама KG. Алмазбек Атамбаев парламенттик шайлоого катышууну ойлонуп жатам, бирок мага мандаттын кереги жок. Абакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаев парламенттик шайлоого катышууну ойлонуп жатат. Бул тууралуу ал Бишкектеги 1 райондук сотунда өткөн Кой Таш окуясы боюнча сот процессинен кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Ал бул тууралуу мага мандаттын кереги жок, бирок тизменин башында туруп бериңиз деп суранып жатышат. Бул тууралуу ойлонуп жатам. Катышсам дагы символикалуу түрдө гана катышам, деди. Алмазбек Атамбаев 2019 жылы мыйзамдагы ууру Азиз Батукаевди түрмөдөн бошотуу иши боюнча камакка алынган. 2020 жылы июнда бул иш боюнча 11 жылга соттолгон. Жогорку сот Алмазбек Атамбаевге карата соттун айыптоо өкүмүн 2020 жылдагы октябрь окуяларынан кийин жокко чыгарып, кайра кароого жиберген. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бекматов Атамбаевдин парламенттик шайлоого катышуу укугу тууралуу мындай деди. Алмазбек Атамбаевдин кылмыш иши тууралуу маалыматым жок. Мыйзамда соттун айыптоо өкүмү күчүндөгү адам шайлоого катыша албайт, деди. Булак чагылган KG. Текебаев Атамбаевди үй камагына чыгаруу керектигин айтты. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев учурда абакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин камакта кармалып турушу боюнча пикирин Новые лица басмасына курган маегинде билдирген. Анда Текебаев мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди жактырбасын ачык айткан. Мен Атамбаевди жактырбайм, бирок азыр объективдүү оюмду айтышым керек. Мендеги маалыматтарга караганда Алмазбек Атамбаевга карата айыптоочу чечим же токтом жок. Атамбаев соттолгон жок, ошондуктан аны 2 жыл түрмөдө кармап отуруу нанымсыз. Алмазбек Атамбаев кылмыш мыйзамдары жол бергендей коомго коркунуч келтирбегени, тергөө ишине терс таасир тийгизбегени үчүн үй камагына чыгарылууга тийиш, деди. Өмүрбек Текебаев учурда абакта отурган Алмазбек Атамбаевге ден соолук, темирдей бекем нерв жана чечкиндүү күрөштү каалаган. Булак KG.